Анан авторитардык өлкөлөрдө кандай болот? Авторитардык өлкөлөрдө бийлик чыгат да аткаруу, бул президент, премьер чыгат дагы, жок, саясатты мен гана жүргүзөм. Ал менин укугум дейт дагы менчиктештирип алат саясатты. Эмнегедир ушул биздин соттор ушул бул биринчи окуя эмес да. Жана инвалид кыздын бир канча ай мурун ушул окуя болду. Ал дагы зордук зомбулукка кабылып, мисалы зордук зомбулук кылгандардын жанындабы деп ойлой берем да. Ошолорго тарап тутуп, ошолордун кызыкчылыгын коргойбу деген дагы кээде ой келет магачы. Дайыма эле тилекке каршы ошол тарап боло берет да. Ким мурунку президенттердин бирөөсү эмне деди эле? Мен укук коргоо органдарынан караганда убагында массалык маалымат каражаттары менен жарандык активисттерди, жанагы өкмөттүк уюмдарды, журналисттерди көбүрөөк уксам болмок экен. Мына ачык айкын айтып атат. Ошол эле камалган, ушундай нерселерге себеп болгон укук коргоо органынын жетекчиси түрмөдөн чыккандан кийин эмне деди? Кечирим сурады. Туура эмес кылыптырбыз деди. Бирок жок, биз кайра ушул каталарга түшүп атабыз да. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары. Бүгүн биздин студиябызда конокто жарандык активист Руслан Ахматбек болмокчу. Саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студиябызга. Алгачкы эле суроом ушул зордук зомбулук маселеси акыркы учурда социалдык тармактарда чоң талкууга кабылды. Анан өткөндөгү үрөй учурган окуяга баарыбыз күбө болдук. Негизи эле ушул Кыргызстанда зордук зомбулук маселесин канткенде биз жеңе алабыз? Биринчиден дагы бир жолу рахмат чакырганыңар үчүн, ушундай мүмкүнчүлүк бергениңер үчүн. Экинчиден мен азыр биз экөөбүздүн маегибизде мурун мен бир нерсени айта кетейин дедим эле да. 1-2-3 жолу ушуну айтып атам, дагы айталайын. Учурда бийликке баягы айтылган сын, же болбосо бир макул эместик, сунуш, бул бийлик мындай аябай катаал реакция кылып атат да. Мисалы акыркы окуялар ошону көрсөтүп атат. Мен айтып кетейин, баарыбыз биз бул өлкөнүн жараныбыз. Биз баарыбыз бир кайыктабыз. Сындоо же болбосо макул эместигин айтуу нормалдуу өнүккөн өлкөлөрдө нормалдуу эле көрүнүш да. Бир өңчө болбойт. Коом деген түрдүү болот. Ошон үчүн ар кандай айтылышы бул аябай мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ошондуктан тескерисинче мындай журналисттер баягы көйгөйлүү маселелерди көтөрүп турбаса, бизде Кыргызстанга окшогон өлкөлөрдө айтылбаган нерсе чечилбейт да. Тескерисинче баягы Садыр Жапаров башында айтпадыбы, бизде унутпайбыз, тескерисинче аларга рахмат айтабыз, иликтөө жасаган. Тескерисинче бир тыйын коротпой ушундай силерге окшогон журналисттер ушул маселелерди көтөрүп чыгып, коомдун оңолуп түздөлүүсүнө салым кошуп атат. Айрымдардын сындаганы колдоондук дегендик да. Анан эле азыр тенденция аябай жаман болуп калды. Дароо эле барып баса калып, сурат барып апарып суракка алып, кечирим суратып, түшүнүү иштер жүргүзүп, камап ийип, бул эми жакшылыкка алып барбайт да. Биз далайыны эгемендүүлүк тарыхында көргөнбүз да. Эми сиздин сурооңузга келели. Тилекке каршы зордук зомбулук Кыргызстанда өлкөбүздө мындай тилекке каршы мындай кандай десем, көнүмүш адатка да айланып баратат да. Күндө эмени сайттарды ачсаң, кабарларды окусаң, үрөө учурган окуялар дээрлик мал менен болуп атат да. Мисалы акыркы эле караңыз, жанагы селекцияда болгон окуя. Бүгүн эле мен жанагы сиз айткан Токтогулдагы 15 кыздын, жашар кыздын зордук зомбулукка кабылганын окудум. Бул билинген эле да, ачыкка чыгып калган да. Билинбеген канча. Мисалы факты менен айта турган болсок, былтыр эле мурдагы жылга караганда кылмыштуулук 20% эсемес, 20%га көтөрүлүптүр да, өсүптүр. Бул жакшылык эмес. Мунун бир канча себептери бар. Эми бул жылдап чечилбеген проблема. Буга биз эч качан мындай үңүлүп түшүп деле баягы буга себеп болгон факторлорду биз изилеген эмеспиз. Мунун түпкү тамырында эле мындай илим жолу менен, социологиялык методология менен деле карап, эмнеге биз буга келдик? Кантип келдик биз буга? Көчөгүн эле бул пайда болгон жокту мунун баары. Биз мындай запка кантип дуушар болдук? Эмне себеп болуп атат деп мындай карап атпырбыз да, изилдөө деле
жарытарлык өтпөптүр. Буга келген бийлик дагы мындай үңүлүп муну кантип өзгөртө алабыз, оңдой алабыз деп деле карап атыптыр. Ушул утурундук маселелерден чыга албай эле, утурундук маселелерди чечип эле, анан мындай фундаменталдуу түрдө бул маселени чечкенге деле мындай ыраттуу кадам ташталаптыр. Коом дагы мындай маселелерди эмне кылат? Талкуулайт. Анан 1 күн, 3 күн, 1 жума ашып кетсе, андан кийин унутуп, күн тартип өзгөрүп эле тилекке каршы ушундай окуя кайталанмайынча бул кайра күн тартипке келбейт да. Мисалы, бул жерде бир гана бийликтин, коомдун дагы, биздин дагы аябай жоопкерчилигибиз бар. Себеби, мисалы, мындан канча жыл мурун жанагы кайсы аймакта бир эжеге мойнуна дөңгөлөк илинип, ошондо мен коомдун реакциясын унутпайм да, аябай ыза болгон коом. Бирок ошондо дагы тиги тарапташтары чыккан. Эмне болуп кетти, анан өз күнөөлүү дегендеги бир тантыраган сөздөрдү биз чыгарганбыз да. Балким биз ошондо окуяларга, мисалы, Айзады, Бурулайдын өлүмү канча болду. Ушундай нерселерге биз мындай мындан кийин ушуга окшогон зордук, зомбулук кайталанбаш үчүн эмне кылышыбыз керек деп системдүү бир өзгөрүүлөрдү жасаганда, балким бүгүнкү окуя болмок эмес. Балким болмок эмес. Экинчиден, акыркы окуялар бир нерсени көрсөтүп атат. Бизде коркунуч негизи ушул адилетсиздиктен келип атат да. Мисалы, жанагы кылмышкерлер эмнеге, жанагы кылмыштуулук эмнеге өсүп атат 20%? Себеби бизде азыр сот адилеттигине эч ким ишенбей калды. Баягы кылмышкерди жазалоо кандайдыр бир эмеге айланып калды, абстрактуу нерсеге да. Мен сот менен чечип алса болот, сүйлөшүп алса болот деген нерсе коомдо тилекке каршы тамырлап тереңдеп кетти. Ошонун дагы таасири биз жок деп айта албайбыз да. Сөзсүз бар. Ошол кылмышкерлер бошонуп улам чыгып кеткенден, мисалы, жанагы кылмышкер пробацияга чыгып кеткен экен да. Ушул зомбулукка кабылган келиндер көп эле айтып жүрүшөт да. Мисалы, мен буга чейин милицияга барып арыз жазгам, органдарга жазгам, бирок алар өзүнчө чечишип алгыла, үй бүлөлүк маселе экен деген жоопту уккам деп көп учурларда ушинтип айтып келишет да. Негизи эле ушул укук коргоо органдары Кыргызстанда кыз келиндердин укугун канчалык деңгээлде коргой алышат? Укук коргоо органдары бир гана кыз келиндердин эмес, укук коргоо органдары, сот деген негизи баягы жабыркаган тарап, мындай жөнөкөй жарандын укугун коргоо боюнча ушул эгемендүүлүк тарыхыбызда 32 жылдыгында эффективсиздигин, натыйжасыздыгын далай ирет көрсөттү. Себеби бул эмне үчүн болуп атат? Себеби дегенде алар мурун дагы жакшы, жаманбы жакшы булар парламентке отчет берчү. Тиги депутаттар чакырып такаламыш болуп, коомчулуктун бир үнү болчу, массалык маалымат каражаттарына чыгып кетет деп коркчу. Азыр эмне болуп атат? Парламент эч кандай мына канча депутат үн катты ушул боюнча. Бир эле мен билген, бир эле Альянстан бир айым депутат, ал айым болгон үчүн балким үн каткандыр. Канча депутат талап кылды ушун, мындай болбойт, кой деп. Канча мисалы биздин интеллигенциянын өкүлдөрү чыкты, муну талап кылып. Ошондой болгондон кийин укук коргоо органдары өзүнүн деле отчет берүүгө өзүн аябай деле мажбур сезбейт. Бизде акыркы тенденция эмне болду? Укук коргоо органы үчүн эмне маанилүү? Булар бийликке сын айтылбасын, бийликке зыян келбесин, бийликке коркунуч келбесин, бийликтин ката кемчилиги айтылбасын деп эле булардын негизги маселеси тилекке каршы ушундай, бул гана эмес, мурункулардын да ушинтип келген да, бул маданият мындай бир жылдап калыптанып келген да. Приоритет, мындайча айтмакчы, бийликтин кызыкчылыгын коргоо болуп калган. Ошондуктан мындай орой тил менен айтканда, укук коргоо органдары, сот органдары тилекке каршы бийликке сервис кылып, бийликтин кызыкчылыгын коргоо булар приоритетте биринчи орунга чыккан. Ошол боюнча булар адистешип калган. Анан мен жеке оюмда булар ушул жанагы кылмышкерлер менен күрөшүү боюнча компетенциясыны андай жоготуп алышкан да, тилекке каршы. Акыркы окуяларда дагы бир эмнени байкап атабыз. Жанагы массалык маалымат каражаттарынын дагы улам эле негатив айтпа, кичинекей тамга менен жаз, жамандыкты жайба деп атып,
ушуга окшогон окуялардын чыгуусунан да биз мындай бөгөт коюп атабыз да. А Кыргызстанда мен жана айтпадымбы? Айтылбаган нерсе чечилбейт. Биздин бүгүнкү күндө эффективдүү, натыйжалуу иштеген бир эле институтубуз бар. Ал дагы сөз эркиндиги, массалык маалымат каражаттары. Качан гана Кыргызстанда бир окуя ачыкка чыгып кетип эле резонанстуу болгондо чечилип сөз атат. эркиндигине кайрылабыз кийинчерээк. Анан негизи ушул бул мындай маселенин баары келип эле сот системасына такалат да. Негизи эле Кыргызстанда учурда сот системасынын абалы кандай? Сот системасынын абалы мен бул баягы өзүм жарандык активист менен көп жылдардан бери мындай алектенем. Анан мен быйыл өзгөчөлүктү ушул жылы аябай байкадым. Мен быйыл аябай сотко көп бардым. Олжобай Шакир, андан мурун мен менен иштешип кеткен Эрлан Бекчороогулу, жанагы жарандык активисттер Рита Карасагаров, ошолордун сотторуна көп бардым. Мындай ошолорго тиешелүү аябай соттор көп болду да. Анан ошол жерлерде мен баягы күтүп атканда, ал жерде мисалы саат 2-де баштаса, 2-де баштабайт да, күтөсүң. Анан дароо бүтпөйт. Анан ошол жердеги мекендештер менен абалар, агалар, эже карындаштар менен сүйлөшөсүң. Сүйлөшкөндө ошолордун нааразычылыгы аябай көп да. Эми акыркы статистикада деле ошону көрсөтүп атат. Баягы ишеним тилекке каршы жок. Баары бир сот мисалы азыр жанагы акыркы ушул селекцияда болгондон кийин баягы элдин баары эмнеге аракеттенди соц тармакта сот ким экен? Ким экен? Атын билели. Эртең бүрсүгүнү атыны билип мындай иштерди буга тапшырбайлы, жазалансын, унутта калбасын деп аябай реакция катуу болду да. Эми эң көп доомат сот органдарына тиги мындай айтылды да. Анан менде мындай кызыктуу бир кээде өзүмө мындай ой келе берет да. Эмнегедир ушул биздин соттор ушул бул биринчи окуя эмес да. Мисалы инвалид кыздын бир канча ай мурун ушул окуя болду. Ал дагы зордук зомбулукка кабылып, мисалы ал деле анын кылмышкерлери деле бошотулуп туруп убагында мындай зордук зомбулук кылгандардын жанындабы деп ойлой берем да. Ошолорго тарап тутуп ошолордун кызыкчылыгын коргойбу деген дагы кээде ой келет магачы. Дайыма эле тилекке каршы ошол тарап боло берет да. Бошотуп ишет, анан резонанс болуп айтылып чыкканда кайра барып кармап, кайра камап коюшат. Менин оюмча ушул Кыргызстандын түбүнө, Кыргызстандагы болуп аткан проблемалардын эң өзөгү ушул сот органдарындагы баягы чоң кемчиликтер да, ошолордун оңолбогонунун айынан сот мындайча айтканда бир заказ деле аткара бергендей эле. Келген заказды алып эле аткарып, анан эч кандай гумандуулук, эч кандай жанагыдай мыйзамдан кылмышкерлер коркпой калгандай эле мага ушу туюла берет да. Сөзүн угун эми саясий маселелерге бурсак да, ушул акыркы учурда социалдык тармактарда бийликтин чечимдерин сындап, пост жазгандарды суракка чакырылып, айрымдары камакка алынып атпайбы? Анан негизи мыйзам мындай кадамдарга жол береби? Мындай кадамдарды кандай бааласак болот? Эми бул баягы тилекке каршы Кыргызстанда тарых мындай укмуштуудай кайталанат да. Укмуштуудай кайталанат. Быйыл өзгөчө бир тир укмуштуудай кайталанып атат. Бул мисалы мен өспүрүм кезинден билем, илгери баягы свободный говору жабылган, андан кийин Асабаны көрдүк жабылган, республика. Деги эле Кыргызстанда ошо эгемендүүлүк алгандан бери журналисттер, бийликке сын айтып келгендер ушундай тагдырга дуушар болушкан да. Азыр болсо эмне болуп атат? Мисалы лайк баскандар дагы, коммент жазгандар дагы, анча-мынча макул эмес болгондор дагы, адабиятчылар, интеллигенция келип эле баягы чакырылып тиги сурак алынып атат, алды камалып атат, коркутулуп атат. Анан негизги мындай коомдо ошо мен соттордо барып жүргөндө да байкадым, мындай өзүнүн пикирини ачык айта албаган бир коомго айланып баратабыз да. Бул жакшы эмес. Эми сиз бир үй бүлөнү элестетсеңиз, үй бүлөнүн ичинде мисалы бири-бирибизге туугандар же ата энеге каршы пикирибизди ачык айта албайбыз. Мисалы бул эмнеге мындай болуп атат деп сурай албайбыз да. Ал кандай бир жакшылык болот ал жердечи? Бул аябай жакшы нерсе эмес. Быйыл өзгөчө мындай дагы бир тир укмуштуудай варианты кайталанып атат. Мынчалык болгон эмес. Мисалы массалык маалымат каражаттары бири-бири менен соттошуп, силердин болгондо
бул аябай коркунучтуу нерсе да. Деги эле коомдо мындай бөлүнүп жарылуу, бири бирине каршы радикалдуу бир мамиле кылуу, бири бирине мындай жаатташып баррикаданын бул жагына өтүп, мындай нерсе көрүнүш болгон эмес да. Маселенин өзөгү эмнеде? Келген эле бийлик декларация түрүндө дайым айтат, жок куугунтук болбойт, биз демократиялык баалууларды туу тутабыз, биз тескерисинче жанагыдай иликтөөлөр жүрөт, бизге жардам болот дейт. Иш жүзүндө эмне болот? Иш жүзүндө баягы журналисттер, жарандык активисттер, саясатчылар, сын айткандар, жөнөкөй эле тиги аймактагы балким бир жөнөкөй жарандар кармалып эле алып келип эле тиги суракка алынып атат да. Мына биз эмнеге мисалы жөн эле айталычы, Кыргызстанда өлкөбүзгө коркунуч каяктан келип атат? Коркунуч каяктан келип атат? Акыркы окуяны эле алалы. Мисалы жанагы башкы прокуратурада бирөөнүн жанагыдай олчогон каражатты алып, массалык маалымат каражаттарына чыкты, алып тиги эме кылып койгон. Колдонуп, анан бир күндө кайра кайтарып койгон. Эми бул үрөйдү учурган окуя да бул дагычы. Мына мамлекеттик кызматкер, сага аманат берилген, сен кыянаттык менен колдонуп, абалыңды кызматтык абалыңды жанагыдай кылмышка барып атасың. Мисалы дагы коркунуч каяктан келет? Коррупциядан келет, Мисалы өлкөбүзгө коркунуч каяктан келет? Коррупциядан келет. Эмнеге? Бизге бөлүнгөн каражаттарды каяка кеткен, пандемияда каяка кеткенин билбейбиз биз. Мисалы дагы эле иликтенген жок. Мындайча айтканда, элдин казынасынан ким кол салып атат? Ошол эле кызматтык абалынан пайдаланып кол салып атат. Кылмыштарды ким жасап атат? Азыр эле мына сот, жантан бери айтып атабыз сот. Коркунуч ошол жактан келип атат. Негизги чыныгы коркунуч коомго, өлкөбүздүн келечегине, балдарыбыздын жаркын келечегине. Биз коркунучту каяктан издеп атабыз? Баягы эле алып барып, жанагы сын айткандардан. Сынга себеп болгон окуялар менен, факторлор менен күрөшпөй, мурунку бийликтердин кылган катасын кайталап, тиги сын айткандар менен күрөшүп атабыз. Ким мурунку президенттердин бирөөсү эмне деди эле? Мен укук коргоо органдарынан караганда, убагында массалык маалымат каражаттары менен жарандык активисттерди, жанагы бейөкмөттүк уюмдарды, журналисттерди көбүрөөк уксам болмок экен. Мына ачык айкын айтып атат. Ошол эле камалган, ушундай нерселерге себеп болгон укук коргоо органынын жетекчиси түрмөдөн чыккандан кийин эмне деди? Кечирим сурады. Туура эмес кылыптырбыз деди. Бирок жок, биз кайра эле ошол каталарга түшүп атабыз да, кайталап атабыз. Мен жана ошон үчүн айттым да, тарых окумуштуудай кайталанат депчи. Анын камалгандын баары бир башка бир өлкөнүн жараны, же болбосо бир шпион, же болбосо бир тыңчы эмес да. Ал биздин жарандар. Булар биз бул өлкөдө жашагыбыз келген үчүн, бул өлкөдө келечекте балдарыбыз ушул өлкөдө мындай бакубат, жаркын келечек ойлонгон үчүн бул өлкөнүн келечегин албетте баягы кыжаалат болосуң да. Суроо сурайсың, туура эмес нерселерди айтасың. Мисалы, кантип айтпай коесуң? Айтпасаң кантип оңолот? Ошондуктан менин оюмча бул кайра эле алып барып эле туңуйукка кетиле турган нерсе да. Эгер маселе мисалчы оңолуп атсак, оңолуу жолуна түшсөк, анан бир жөн эле да, мейли эми убакыт тааныш керек, биз эми дароо оңолбойбуз деп. Бирок акыркы сел чыгарган иликтөөлөр, Болот Темировдун иликтөөлөрү, Азаттыктын, клубтун чыгарган нерселери тилекке каршы биз кайра эле мурунку жол менен кетип атканыбызды көрсөтүп атпайбы? Албетте жанагыдай транспорт алынып атат, жолдор салынып атат, бирок ал мурун деле болгон да. Мектептерде асмандан түшүп калган жок да мурунку мектептер. Эми ошонун жанында биздин жарандардын өзү турмушта бир нерсе өзгөрсө экен деген эле ой эле бар. Башка эч жок. Анан ошол эле учурда ушул кемпирабад маселеси боюнча камалгандардын айрымдары дагы деле ССОдо жатышат. Анан социалдык тармактарда жазып атышат да, алар мыйзамсыз эле камалып турат. 1 жыл болуп калыптыр камалгандарына. Анан 1 жылдын убагында үй камагына эле чыгарып койсо болбойт беле? Бул куугунтук деп ачык эле жазгандар бар да. Анан негизи муну куугунтук десек болобу? Сиздин пикириңиз кандай бул боюнча? Алардын жанагы аларга коюлган жанагы күнөө аябай чоң да. Басып алуу деген, мисалы бийликти басып алуу, массалык башаламандыкка чакыруу деген ошол нерселер бар. Коркунучтуу нерселер да. Көбү мисалы мен алардын көбүн тааныйм, өзүм жеке тааныйм. Эми көбү эле интеллигент, мындай журналист, балким ручка колуна кармаган ошондой кишилер да.
Анан мисалы башка эл аралык практикада ушуга окшогон кылмыштар менен күнөөлөнгөн адамдарга дароо эле көп убакыт өтпөй далилдери коюлат. Коомго ачык көрсөтүлөт. Мисалы ошол эле мисалы Түркияда ошол кишилер алгандагы жанында курал жарак не бар. Жанагыдай мыйзамсыз табылган нерселери менен кошо далилденип, мисалы аудио сөздөрү же болбосо байланыштары, которулган каражаттары ушулардын баарында ачык айкын көрсөтүлүп, анан сотко өтөт да. Биз 1 жылдан бери эмнени көрүп атабыз? Дээрлик эчтеке жок. Дээрлик эчтеке жок. Мисалы мен анча мынчасы менен чогуу иштегем убагында мисалы. Мен ал кишилерди аябай жакшы сүздөй алам. Мекени сүйгөн, өлкөнү бакубаттуу үчүн аракет кылган, мыйзам сыйлаган кишилер. Бирок буларга ошондой биз коомчулук ынана тургандай, чын эле булар деген бар бийликти басып алган турган кишилер турбайбы дей тургандай далил ачык көрсөтүлбөйлү да. Анан буларды алып барып камап, жанагындай бала чакасына карабай. Андан кийин алардын ичинде мисалы жанагы камераларын өзгөртүп, сыз жерге, жайында башка жерге, түшкөндө башка жерге которуп, жакындарына жанагындай мане кылганы, мунун баары эле эми коомчулук көрүп турат да. Мунун баары мурункудай эле сценарийлер, мурункудай эле көрүнүштөр да. Анан албетте буну дагы буну куугунтук деп айтканга эмне себеп бар? Ошол эле убакта чоң кылмыш жасагандар алар үй камагында. Мындайча айтканда кош стандарт болуп атпайбы? Анан тигил айылда жашаган кишиде эле тиги телевизор көрбөгөн кишиде деле суротулат. Эмнеге буга мындай, буга Эшматка мындай, Ташматка тигиндей депчи. Анын интернет орунда болуп аткан окуяларды биз тез эле көрүп турабыз да. Анан жанагыдай сиз берген суроолор албетте болот. Эгер бийлик мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү камсызгысы келип атса, анда дароо жанагыларды көрсөтүп, далилдери менен мына булар ушундай мыйзам бузган кишилер деш керек. Ошол эле убакта жанагы селекцияда болгон окуяда зордук зомбулукчуну пробацияга коюп койгон. Бирок буларды бир чайханада чогулуп сүйлөшкөн сөздөр үчүн апарып камап койгон, мисалы. Кош стандарт эмеспи? Мындай нерселер бийликке дагы бурай алып келбейт да. Жана сотко дагы ишеним тартуулабайт. Ошон үчүн бунун баары эмне? Бунун баары биздин өлкөнүн келечегине, өнүгүүсүнө сөзсүз түрдө кедергисин тийгизет. Жөн эле боло берет деген нерсе болбойт да. Жогоруда ушул парламент боюнча да сөз кылып кетпедикпи? Негизи эле ушул чакырылыштын депутаттарына, парламентке кандай баа бересиз? Алар азыр кандай иштеп жатышат? Парламент нормалдуу өлкөдө бийликтин 3-чү бутагы. Эл өкүлдөрү отурат ал жерде. Мындайча айтканда парламент деген негизги саясий окуялардан өткөн, бийликтин чоң оппоненти, эң негизги оппоненттери. Анткени алар эл азыр оппонент болуп жатабы? Азыр оппонент жок ал жерде. Акыркы оппонентти алып барып камап коюшту. Мындай нормалдуу өлкөлөрдө, мындай өнүгүп аткан, өнүгөм деген өлкөлөрдө бул парламентте макул эместер, саясий оппозиция, сындагандар болуш керек. Себеби дегенде саясат билиминде мындай нерсе бар да. Бийлик дайыма кылганын айтат, оппозиция дайыма бийликтин кылбаганын айтат. Бул ушундай эле болуш керек. Күрөш же болбосо талаш тартыш ачык, мындай укуктук талаада, саясий талаада жүргүзүлөт да. Анан авторитардык өлкөлөрдө кандай болот? Авторитардык өлкөлөрдө бийлик чыгат да аткаруу, бул президент, премьер чыгат дагы, жок, саясатты мен гана жүргүзөм. Ал менин укугум дейт дагы, менчиктештирип алат саясатты. Саясий оппозицияны алат дагы татата кылып, камачысын камап, куучусун кууп, нейтрализация кылып, чектөөсүн чектеп коет. Анан бунда болсо кандай болот? Бийликтин өзүн билемдиги башталат. Анткени мурункудай баланс, эмне үчүн бийликтин 3-чү бутагы болуп келген? Эмне үчүн жанагы бийликтин ортосундагы тең укуктуулук, тең салмактуулук сакталыш керек? Себеби баланс болуш керек. Баланс болгондо авторитаризмге биз кетип калбайбыз, бийликтин өзүн билемдигине кетип калбайбыз. Жанагыдай коомдун кызыкчылыгына каршы келе турган чечимдер чыкпайт. Кандайдыр кыянаттык болбойт. Ошонун ката кемчилигини парламент
ириде сот бийлиги айтып турат. А мында болсо жок, парламент унчукпаш керек дегендей сөз жүзүндө башканы айтып, эл аралык коомчулукка чыкканда бизде демократия, бизде тең укуктуулук деп чыгып, а бул жерде болсо сөз айткан депутатты алып барып мандатынан ажыратып, камачысын камап, коркутчусун коркутуп эле. Муну Кыргызстан канча ирет көрдү? Канча ирет көрдү да эми. Эми мындан эмне жакшылык чыкты да? Эмне жакшылык чыкты? Эмне бул өнүгүп кеттик? Эмне бул жыргап кеттик? Кандай бир жакшы жыйынтыктар пайда болуп, элдин мындай айтканда элдин бакубаттуулугу, турмуштун жакшыруусу үчүн пайдалуу болду. Ушундай суроолорду сураш керек да. Эң жаман жагы парламент муну менен макул да. Макул. Себеби булар деген азыр менин жеке оюмда мындай бийликке аябай деле оппонент болоюн деген деле эми айрымдар бар эмес. Айрымдар бар, айрым депутаттар бар, бирок мисалы ошол эле нерсе эң аянычтуу нерсе мына акыркы зордук зомбулук боюнча бул эми макул башкасын айтым го. Канча депутат үн катты да. Мисалы ошол эле бир депутат бар, улам эле чыгып эле аялдардын укугу деп эле төлөгөнгө кирбеш керек, тиги анын эмес, тиги укугу сакталыш керек. Кана акыркы окуяда бир нерсе деген. Чынында аялдын кулагы мурду кесилип, зордук зомбулукка кабылып атат. Ал тиги абстрактуу нерсе, ушундай болуп калышы мүмкүн деген нерсе. Биздин баягы бүт эле нерсе коркунуч деп кабыл алган нерселерибиз бирөөлөрдүн фантазиясынан чыкканда аялдарды чыгарбаш керек, аларга мындай кылыш керек, чектеш керек, мынтиш керек. Чыныгы реалдуу коркунучтарына акыркы 2-3 күндүн ичинде болуп аткан селекцияда Токтогулда болгон окуя. Андан мурун канча кызыбызды жоготтук. Ал жөнүндө бир нерсе бар, ошого чара колдонулган, системдүү бир өзгөрүү, системдүү бир чара көрүлүп атабы? Жок. Биз мындай баягы популисттик бир өлкөлөрдү Россияны туураган нерселерди эле жасай беребиз да. Анализ деген эч ким жок да мындай. Сен аны айтып атасың, бирок реалдуу түрдө момундай болуп атпайбы? Мына күнүмдүк турмушта болуп атат. Мен бунун коркунучун, кесепетин көрүп атабыз. Кел ушуга каршы бир чара колдонолу деген эч ким жок да. Ошол эле учурда ушу бийликтин ишин дагы айтып өтсөңүз, негизи бийликтин азыркы иштеп жатканына кандай баа бересиз? Мен эми бир нерсеге сиз деле күбө болгондорсуңар. Мен акыркы ушул баягы сайттарда кабар окуганда, парламенттеги айрым депутаттардын сүйлөгөнүн көргөндө карапайым калкты деле мындай карап атканда биз изилдөө, сурамжылоо өткөрөбүз да. Өкмөт деген нерсеге көндүк биз. Өкмөт, сиз антесиңер, сен өкмөт эмнеге мындай кылат? Өкмөт жок да бизде. Өкмөт жок да. Бизде жоопкерчиликтүү бир эле киши бар, президент бар. Бул аябай мындай алардын ою менен жакшы ниет менен кылган, жоопкерчиликтүү бир киши болуш керек. Бардак болбойт мындан кийин деген. Бирок барып эле биз күнөөлөрдү баягы өкмөттө издеп атабыз да, айрым мүчөлөрүндө. Бирок суроолорду негизи бизде жоопкерчилик алган президент. Бийлик учурда балким өз оюнда чын эле мындай аракет кылып колунан келгенин жасап атат. Бирок мисалы мен жөнөкөй жаранмын, мен коомдук транспорт колдоном, больницага барабыз, көчөдө жүрөбүз дегендей. Мисалы Бишкектин эле жол тыгын маселеси, коомдук транспорт маселеси, коопсуздук маселеси. Биз ушундан 1 жыл мурун аябай эме өткөргөнбүз, сурамжылоо өткөргөнбүз да, ушу зордук зомбулук боюнчачы. Анан элдерге суроо сураганбызда, зордук зомбулук чын эле ошол эле убакта аябай тамырлап кетти. Ошондо да бир окуя болуп, ошол себеп болгон да. Анан коомдун көп бөлүгү айткан, аябай тамырлап кетти. Биз мисалы балдарды чыгаргандан коркобуз, кыз баланы эмне болуп кетет деп аябай кооптонобуз деп. Буга дагы бир кошумча бир критерий, мисалы акыркы учурларда Россияга болгон миграция 45% өсүптүр. Россия согушуп аткан өлкө. Ошого карабай кетип атышат ошока. Мына жакында эле Азаттык сенин коллегаларыңар иликтөө жасады. Америкага. 50.000 киши чыгып кетти атат. Иликтөөдө эң менин көңүлүм бурган нерсем, эмнеге кеттиң деген суроого көбүнчө балдарыма жаркын келечек куруш үчүн деп кетет. Демек, азыркы окуялар биздин балдарыбыздын келечегин аябай деле жаркын боло турганын көрсөтүш үчүн болбой атат да. Эгер биз өзүбүздүн ар бир жаран үчүн өзүнүн өлкөсүнөн өткөн бир жер жок да. Мекенден дагы мекенден жакшы кандай жер бар? Туугандардын арасында, элин жеринин арасында. Демек,
болуп аткан окуялар тилекке каршы биздин мындай тенденциябыз, кетип аткан багытыбыз ал нерсени көрсөтпөй эле да. Ошондуктан бул жерден мындай бир сабак чыгарса болот. Негизи эле дүйнөлүк практикада мындай нерсе бар да. Мамлекеттик кызматкердин ийгилигинин, сиз бийликти айтпадыңызбы? Ийгилигин бир эле көрсөткүчү бар. Турмуштун жакшыруусу. Эгер жөнөкөй жаран өзүнүн күнүмдүк турмушу жакшырып атканын сезип атса, анда бийлик жакшы иштеп атат. Сиз сезип атасызбы ошону? Мен ошону айтып атпайм. Мисалы, жол тыгын маселе. Мен муну Facebook'ка да чыгарам, сүрөт тартып, мисалы, кээде аябай кызыктуу бир окуялар болот. Мисалы, мен коомдук транспортто күтүп турам, анан баягы эмеде аялдамада чет өлкөлүктөрдө туристтер болуп калат да. Мен ошолордон аябай уялып кетем да. Анткени батпай калабыз баягы маршруткага же автобуска өзгөчө кечинде эртең менен. Аябай мен баягы мындай барып кечирим сурайгым келет да, кечирип кол, бизде ушундай экен депчи. Мисалы, больницалар ошондой эле. 3-чү жалга барыңыз, айланайын. Мисалы, ошол жерден сезиш керек да жаран. Мен мектептерде мисалы 40-50 кишилик класстар, китеп тартышкандай болду, көрдүңөр. Анан жанагы окуялар, бул зордук зомбулук окуялары аябай ойлондурат. Мисалы, эртең менен таң атпай жалгыз балдарын кантип мектепке жибересиң, кечинде эметип кетсе, кеч келип калса каякта жүрөт деп аябай кооптоносуң. Ушундай нерселер өзгөрүш керек дейм да. Акыркы суроомду узатайын. Негизи эле биз Кыргызстанда сөз эркиндиги бар деп айтып келебиз да. Анан учурда сөз эркиндигинин абалы кандай болуп атат? Айтайын дегеним ушу жакында эле клуб медиасынын сайты бөгөттөлдү. Ушулар боюнча айтып өтсөңүз. Акыркы мен жана айтпадымбы, мен сотко көп бардым деп. Мисалы, бул Азаттыктын сотуна бардым быйыл. Ушул сөз эркиндиги декларация түрүндө бар. Эми айтып атабыз деп жазып атпайсыңарбы, сындап атпайсыңарбы дейт да. Бирок мен өзүмдөн өрнөк берейин. Мен анча-мынча жазам, анча-мынча чыгып сүйлөйм, анан кээ бирде мекендештер токтотуп алып айтат, сен менен макулбуз, бирок биз лайк баскандан коркобуз дейт. Мисалы, анча-мынча мамлекеттик кызматта иштеген жакындарым ушундай эме кылат. Анан тиги сөз эркиндиги деген мындай нерсе да. Журналисттер, активисттер, пикир ээлери мен айткан нерсемен кесепети тийбеш керек. Өзүн эркин сезиш керек. Бирок бүгүнкү күндө мына бизге деле кайрылган журналисттердин көп айтат, эксперт таппай калып атабыз, кээде жарандык активисттер мурункудай айтпай калып атат дейт. Бул жалпы ушундай коркуу атмосферасы аябай жакшы эмес да. Мисалы, өткөндө депутат эмне ундун баасы боюнча бир сөз айтты. Дароо эмне болду? Тормозни, сникерсни деген жооп келди. Эми бир парламентте бир депутат ундун баасын айта албаса, анда ал парламент эле болбой эле койсун да. Туурабы? Мен калаганын айтпай эле коеюн. Эми ундун баасын айта албаса, мындай нерселер айтыш керек, айтылыш керек. Бул ундун баасын айтканыдан сен бийлигиң урап калбайт да. Мамлекеттүүлүк урап калбайт да. Бул тескерисинче биз бүгүнкү күндө маданияттуу түрдө талкуулап, бирибизге суроо узатып, жооп кайтарганды жайгаштырыш керек. Бирок биз бүгүнкү күндө эмнени жасаган аракет кылып атабыз? Муну антип айтпасак дагы коркуу маданият. Биз бийликтен коркуп турушубуз керек. Бийликке сын айтпашыбыз керек, ийгилишибиз керек, кареги менен тең айланышыбыз керек деп ушул маданиятты жайгаштырганга аракет кылып атабыз да. Бирок бул нерсе ааламдашуу доорунда, интернет доорунда кыргыздын эркиндикти мындай умтулган бир жан дүйнөсү бар. Ошол атмосферада бул мүмкүн эмес. Кошумча, эгер мындай бир нерсе бар да, авторитардык режимдер качан сөз эркин чектегенге аракет кылат? Бир гана учурда өзү тыңгылыктуу жакшы реформаларды жасай албайт. Жасай албаган үчүн сын артат. Алар ал сындын жайылуусун каалабайт. Ошондо бул баягы дүйнөлүк практикада, ошондо булар сын айткандардын оозун чектегенге аракет кылышат да. Бул эми мындай тарыхтагы көрүнүш да. Ошондой учурда. Жакшы, Руслан байке, келип убактыңызды бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен биз жыйынтыктайлы.
Полетклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Сак саламатта туруңуздар.